Быйылкы жылы бир эле Кыргызстандын аймагында эмес, көпчүлүк мамлекеттерде дагы дал ушундай жаратылыш кырсыктары көп катталып жатат. Ушул тапта Кыргызстандын аймагында кайсыл аймакта сел каптаган болсо, кайрадан калууна келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Биз турган бул Базаркургон районуна караштуу Жарадар айылындагы дал ушул үйүлгөн таштардагы 12-июль күнү катталган сел агымында кошо агып келген таштар болуп саналат. Бүгүнкү күндө булар толугу менен чекеге сүрүлүп бүткөрүлдү. Кокту колоттон агып түшкөн суулар менен кошо келген таштар үй бою болуп үйүлгөн. Жалпы узундугу 700 метр аралыкка чейин ушундай таштар тазаланып, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан күйүүчү май ажыратылып берилген. Ал эми айыл өкмөт тарабынан болсо техникалар тартылган. Учурда сайдагы сууну жиреп калган сел калдыктары толугу менен сүрүлүп бүткөрүлдү. 12-июль күнү кечки маалыраак чамаларында ушул Жарада сайына сел түштү деген маалымат түшүп бизге. Жеринде тактоо ишке келгенде ушул жерде Жарада айылындагы 4 урак үйдүн королоруна сел сууга кирип, аралап чыгып кеткен да. Андан сырткары Жарада сайынындагы колотон түшкөн селдин калдыктары, таштар келип толуп калган. Аны биз тез арада ушул ÖKM'nin Өзгөчө Жагдайлар министрлигинин баягы атайын алдын ала жана кесепеттерин жоо иш-чарасына 700 метр аралыгын Жарада сайын тазалоо үчүн кошумча объект катары киргизилип, бүгүнкү күндө айыл өкмөт тарабынан 2 техника бөлүп берилип, бизден күйүүчү май бөлүнгөн Өзгөчө Жагдайлар министри тарабынан. Азыркы учурда толугу менен ушул толуп калган сел каналын Жарада сайын ичин тазалап бүттүк да. Соңку кездерде жаратылыш кырсыктары катталган учурда калууна келтирүү жумуштарында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде толукталган жаңы техникалар натыйжасын берүүдө. Алар менен тазалоо жумуштарын жүргүзүү жеңилдик жаратууда. Иш жеңилдеп, техникалар да келип өз убагында элге жардам берип, айткан укту өзү мечендеген жерди тез арада бүтүрүп кетип атат да. Жарадар айылында кооптуу аймакта орун алып калган турак жайлар көп. 5 үйдүн ичине сел каптап, короо жайына чейин ылай аралаш суу толгон. Бактыга жараша адам агызган учур катталган жок. Ошентсе да бул аймактан көчүп кетпестен ушул кезге чейин үйүн таштай албай жүргөн жарандар бар. Бул ири көлөмдөгү экинчи ирет катталган сел болгон. Эми жергиликтүү жашоочулар жер тилкеси ажыратылса көчүп чыгар элек деп турушат. 12-синдеги сел мен үйгө келдим. Үйгө келип, şu жол менен кетти сел. Үйүмүн эки жагынан агып туруп алды. Балдарымы алып чыга албай калдым. Бир баламы алып чыктым, калгандары үйдө калып калды. Ошо күндүзү келди жакшы. Түнү келгенде кандай болот, кандай жок ал Кудай билет эле. Эми коркуп калдыңыздар да? Коркуп калдык. Şu көчүп кетебиз. 3 та балам бар мен дагы. Биз эми şu балдар үчүн жашайбыз. Şu көчүп кетебиз. Кудай кааласа, şu жерди берсе биз көчүп кетебиз. Турак жайларын суу каптап түйшүккө түшкөн тургундар менен район жетекчилери дагы жолугушту. Буга чейин деле бул аймактан коопсуз жайга көчүү талаптары бир нече рет коюлуп келген. Эми Кызыл суу айылынан трансформациядан өткөрүлгөн жерден участок бөлүп берүү жагы караларын айыл аймактын башчысы айтат. Бизде азыркы күндө трансформация болгон жерибиз бар. Бул жарандарга сунуш кылып атабыз. Биз барып көргүлө. Анан ошо жакшы ошокко көчкүлөт атат. Өздөрү дагы кечеки селден кийин бүт топ өздөрү бала чакасы менен коркуп калышты. Эми көчөбүз деп атат. Жакын арада ушу МЧСтен корутундуларын алса, буларга башка жерден жер таап беришке аракет кылабыз. Кырсык айттырбай келет. Бирок ошол эле учурда сактанганды сактайт деп да айтылат. Айрым учурда адамдардын жасаган кайдыгер мамилесинен улам түрдүү кырсыктарга кептеген учурлар болуп жаткандыгы өкүткө салбай койбойт. Эрте жазда каналдарды тазалап неметкенде алы элдер ам өзү кайдыгер карабастан өкмөт кылат экен, же МЧС кылат экен дебестен өкмөт менен МЧС аларга жардам техникадан жардам бергенде эч болбосо айыл тургундары ham чыгып жолдо таштарды ыргытып, арыктын ичтерин тазалап турса, кайдыгерлик карабаш керек да. Адам өзүнө сак болсо, анан кийин селден жеңе билет да неме. Белгилей кетсек, Арсланбабатта айыл аймагынын Жарадар айылында 21 үй бүлө жер көчүү кооптуулугу бар деп табылып, Орто Сай айылынан жер тилкесин жана 200 000 сомдон суудаларын алып, бирок көчкөн эмес. Ушундай кайдыгерлик чоң кырсыктын келип чыгуусуна шарт жаратып калуусу ыктымал. Андыктан жарандарды коопсуз жакка көчүп кетүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү байма-бай айтып келишүүдө. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базаркургон району.